Аскердик кызмат өтөгөндөр үчүн окуу жай акысын 50%га төмөндөтүү пландалууда. Бул багыттагы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Мыйзамды жазууга аскерден кайткандардын жарандык турмушка аралашуусуна кыйынчылык болуп жатканы негиз келтирилген. Окуу акысын арзандатуу алардын кесипке ээ болуусуна өбөлгө түзөт. Ага катар демилге жаштарды аскердик милдетин өтөөгө кызыктырары белгиленген. Сунушталып жаткан долбоор милдеттүү аскердик кызматын өтөгөндөргө гана тиешелүү. Азирет Эрмекбаев да мекенге кызмат кылууну максат кылууда. Ал аскердик кызматын өтөп келген соң гана билимин жогорулатууну көздөп жатат. Мындан улам сунушталып жаткан демилге көптөгөн жаштарга мүмкүнчүлүк түзөт деген пикирде. Армияга баруу бул шарт да эми, мисалы үчүн. Армияга бул эркек барып, анан кызмат кылып келсе, если мамлекет ага 50% скидка берсе, бул жакшы мыйзам да. Бул армияга барып келип, анан военный билет болуш керек да, эркек кишидечи. Военный билетсиз ар жерге ишке да албайт эркектер. Аскердик кызматын өтөгөндөргө билим алууга жеңилдик берүү сунушу колдоого аларлык дешет. Армиядан кайткандардын өз ордун табып кетүүсүнө көмөк болот деген таризде. Чек ара кызматынын ардагери Топчубай Мөнөкбаев бул жагдайда армияга баргандардын да катары калыңдайт дейт. Бир эле аскердик милдеттен кийин келечегин узартуу үчүн буларга жол ачылып атат. 50% деген ата-эне үчүн дагы, окуйм деген жаш өспүрүм үчүн дагы өтө ыңгайлуу. Биздин жаштарыбызда патриоттулук өтө күчөдү. Себеби мекениме кызмат кылсам, демек мен таза аскердик билет алсам, мен аскердик өткөрүп, милдет аткарып келгенден кийин, демек менин келечекке болгон мамлекеттик иштерге иштейин деген жолум ачылат экен деп. Азыр бул эми мына экинчи талап коюлуп аткан, бул элге коюлган чоң суроо, бул экинчи дагы жаштар үчүн чоң өбөлгө да. Көпчүлүк жаштар жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин гана аскерге барууну тандашат. Өлкөдө милдеттүү кызмат өтөөгө 1 жыл чектелген. Альтернативдүү кызмат өтөөгө да мыйзам жол берет. Бирок алар укук коргоо органдарында иштей албайт. Ал эми экинчи категория боюнча кызмат өтөгөндөр 50 000 сом төлөп 1 ай машыгуудан өтөт. Булар келечекте күч түзүмдөрүндө иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Чыныгы аскердик мөөнөттүк аскердик кызматка чакыруу жана альтернативдик кызматка калтыруу мыйзамынын негизинде биз аскердик комиссарият ар бир жаранга тандап талдап иштерин жүргүзүүдө чыныгы аскер кызматына жана альтернативдик кызматка толук укуктуу экенин эскертип, андан кийин гана ал аскердик кызматты тандаса, аскердик кызматка аскерий бөлүктөргө гана жөнөтүлөт. Эгерде альтернативдик кызматка калганга да укуктуу, бирок ошол учурда дагы биз бүгүнкү күндө альтернативдик кызматка калган жарандар 25 000 1,5 жылдын ичинде бөлүп төлөп, 1,5 жылдын ичинде дагы баса белгилеп айтып кетейин. 25 000 сумманы төлөп бүткөндөн кийин гана экинчи даражадагы аскер билетин ала алат да, ал менен укук коргоо органдарына жумушка кире албайт. Өлкөдө жашы 18ге толгон уландар милдеттүү армияга чакырылат. 18ге толуп, бирок мектепте аяктай элек атуулдар аскердик кызматка өз ыктыяры менен гана бара алат. Армияга барабыз. Армияда дисциплинаны үйрөнүп, жакшы кызмат өтүп келебиз да. Армия эми физически күчөйтөт дегендей, дагы мышление керек болуп калат да эми. Ага жаштардын кызыктары бар, окуу деп, ошол себептүү окуу бүтүп барабыз деп неме болуп атышат. Мен деле оңай эле окуп калды, ошону бүтүп да калса 1 жылга службаны кылып келебиз. Кыргызстанда 18 жаштан 25 жашка чейинки эркектер аскердик кызматка чакырылганда анын мөөнөтүн узартууга укугу жок. Өлкөдө 1,5 жыл ичинде 25 000 бала альтернативдик негизде кызмат өтөшкөн. Алмагүл Эркебагызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.